Могул сууну ичип отуп, карап ойлонуп, ошол суу жөнүндө бир сүйлөгүм келди да, суу жөнүндө бир маалыматты бөлүшкүм келди. Аябай чоң маалымат. Могул суунун көрсөткүчү 9 pH. Мен анан айтып берем. Бул эмне үчүн бул мындай. Суу, иче турган суу 3 категорияга бөлүнөт экен. Биринчи категория эң таза деген да. Биринчи категория бул мөңгүдөн түшкөн суу. Экинчи категория бул булактан чыккан суу, жердин астынан. Үчүнчү категория бул жамгырдын суусу. Кыргызстанда Кудайга миң берте шүгүр, бизде баардык категория бар. Көбүнчөсү биринчи категория сууну колдонобуз да. Бул мөңгүнүн суусу. Агып түшкөн суу бизде баардыгы мөңгүнүн суусу. Не только биз ичкенге эмес. Биз жада калса машинаны ошол мөңгүнүн суусу менен жууйбуз. Биз жада калса айткандан уялбайм, биз туалетке дагы ошол мөңгүнүн суусун колдонобуз. Эми статистика айтайын, дүйнө жүзүндө суу маселеси кандай болуп атат. 2 миллиард 200 миллион адам азыркы тапта суу жетишсиз. Элестеткиле, эртең менен турдуң, акча эмес, алтын эмес, суу жок. Просто суу жок. Сен өзүң ичкенге эмес, жада калса балаң ичкенге суу жок. 3,5 миллиард адам санитардык талапка жооп бере турган суу жок. Суу бар, бирок кир, ичсең ооруйсуң, отравление болсун. Бирок айла жок, ичкенге туура келет. Анткени жашоо кымбат. Индияда 45% суу жетишпейт. Бир үй бүлө 17-20 литр сууну pH 0 деген эме орустардын документальный киносу бар. 17-20 литр сууну бир күн кечке алып кетишет экен дагы, ошону бир жумага жеткирүүгө аракет кылат экен. Элестеткиле. 17-20 литр, ладно 30 литр сууну. Ушундай. 2030 жылы суу 40%га өсөт. Дүйнө жүзүндө жетишпеген. Талап дагы чоңойот. 2050 жылы суу дефицит болот. Азыркы согуштар, азыркы басып алмай. Бул эмнеден? Бул ресурс, эң биринчи бул суу. Нефти жок адам жашай алат. Алтын жок адам жашай алат. Башка нерселер жок адам жашай алат, бирок суу жок адам жашай алабы? Ошондой эле нерсе да. Бул неизбежно. Бир эле мисалды айтайын, бир комнатага 4 адамды өмүр бою камап койду. Анын ортосуна 20 литр сууну коюп койду. Кандай ойлойсуң? Адамгерчиликтүү боло беребиз. Бирок адам өлүм алдына келгенде иной качество ойгонот да. Инстинкт выживания. Стратегия түзүп баштайт. Бирин кырып баштайт. Дүйнө жүзүндө да ошондой эле да. Ошондой болот. Мен жакшы ниетти айтайлы, бирок азыркы согуштар, азыркы басып алгандар эмне экен? Жөн эле эмес да. Ошон үчүн биз коом катары өзүбүздүн келечегибизди ойлосок, биз азыртадан сууну үнөмдөп, азыртадан биз сууга аяр мамиле кылып, азыртадан биз стратегия түзүп башташыбыз керек. Кантип ошол дүйнөлүк өзгөрүшкө биз туруштук беребиз деп. Жок дегенде бир тал тик. Жок дегенде бир бак отурубуз. Мен көп жаратылышты кыдырам да Кыргызстанда. Биз кыргыздар азыр суунун баркын биле элекпиз. Жаратылыштын баркын биле элекпиз. Жада калса кээ бир тоолордо бар, булактын көзүндө таштанды бар, мусор. Пиво, дагы башкалар, биз биле элекпиз ошону. Мен болгон ошону айткым келди да. Биз жада калса мындай кылып дүйнөгө эң таза суу бизде, бирок ушуну дагы бренд кыла элекпиз да, чыгарып сата элекпиз. Саттыкпы? Жок. Көп суулар Россиядан, Казакстандан келет.
жата калса өзүбүздү камсыз кыла албайбыз суу менен. Ошон үчүн биз азыр балдарыбыздын келечегин ойлосок, биз туура кадамдарды кылышыбыз керек. Ал ар бирибизден эле өзүбүздөн суу жуунуп атканда эконом кылышыбыз керек. Сууну аярма менен коргошубуз керек, ойлонушубуз керек. Баарыбыз биригишибиз керек, туура кадамдарды кылышыбыз керек. Ошондо биз ушундай өзгөрүүлөргө туруштук беребиз. Эми жанагы pH көрсөткүчтү айтып берейин. pH 9 көрсөткүч бул эң жогорку көрсөткүч да. Бул щелочной баланс беле. Адам денеси 70% суудан турат да, 70% деп айтышат. 70% суудан турат. Биздин каныбыздын көрсөткүчү бул 7,5, 6,5 7,5 нейтралдуу көрсөткүч экен да. Биз ошондой деңгээлде ичишибиз керек. Биз суюктукту же ошондон жогору ичиш керек. Биздин мөңгүдөгү суулар баары pH көрсөткүчү бул аябай жогору. Ошондо биздин ден соолугубузду чыңдайт, оңойт. Мен ошон үчүн ушундай сууларды ичем да. Биз эгер pH көрсөткүчтү ылдый ичсек төмөн 3, 4, 5, анда окисление деп коет. Биздин организмде ушундай оорулар башталат. Бул кофе, бул чай, туура эмес, жана кара чай, бул газдалган суулар, бул кофе, бул энергетик, арак, пиво. Арактыкы вообще деге төмөн. Экиби көрсөткүч ушундай. Ошентип биз өзүбүздү уулап жатабыз да, ошентип биз өзүбүздү жок кылып жатабыз. Ошон үчүн бизде оорулар көп. Ушуну көрүп мен айткым келди, маалымат менен бөлүшкүм келди. Мен ойлойм, угуп, анализ кылып, туура чечим чыгарасыңар деп. Биз баарыбыз өнүгүшүбүз керек. Биз баарыбыз башка адам эмеспиз да. Биз баарыбыз биригип коомбуз. Ошон үчүн мен күйүп, бышып ушуларды айткым келип атат. Аман болгула. Индия. Когда я приехал в Индию, я хотел показать, что катастрофа уже близко, ибо воды уже не хватало. Женщины берут воду из источников, до которых нужно добираться несколько часов. Интенсивное развитие сельского хозяйства в 60-е годы прошлого века спасло страну от голода, но при этом истощило подпочвенные воды. Чтобы достать воду, каждый год приходилось копать все глубже и глубже. Когда колодцы высыхают, здесь начинают рыть водоемы, чтобы собирать дождевую воду. Обратите внимание на размеры водоема. А теперь взгляните, кто его копает. Женщины, голыми руками. Мы в своем мире просто забыли о том, насколько важна вода. Уже к 2028 году Центральную Азию ждет устойчивый дефицит воды. Такой прогноз озвучил Евразийский банк развития. Эксперты организации отмечают, что воды в регионе становится меньше из-за глобального потепления, стремительного таяния ледников и малого количества осадков. Кроме того, все страны региона нерационально используют водные ресурсы. Нехватка воды приводит к засухе, сокращению сельхозпродукции как в странах так называемого низовья, Казахстане и Узбекистане, так и в странах Верховья, Кыргызстане и Таджикистане, откуда берут начало несколько трансграничных рек региона. В последние годы в Кыргызстане ощущается острая нехватка поливной воды. Уровень воды в водохранилищах падает до рекордно низких отметок. Например, в этом году Кировское водохранилище в Таласской области почти обмелело. Также уже который год не удается накопить достаточно воды в Токтугульском водохранилище, что привело к значительному осложнению ситуации в энергоотрасли. Дефицит воды напрямую отражается и на фермерах. Воды хватает не на всех, что приводит к недовольству и митингам земледельцев. Глобальное потепление, а также выбросы в атмосферу парниковых газов в больших объемах обуславливают таяние ледников. По данным Центральноазиатского института прикладных исследований Земли, площадь ледников в Кыргызстане за последние 70 лет уменьшилась на 16%. Прогнозы ученых на будущее также не внушают оптимизма. Если эта тенденция продолжится, то в течение предстоящих 50 лет мелкие ледники могут совсем исчезнуть. К примеру, в Таласской и Чуйской долинах, на юге, на северных склонах горных хребтов Ферганской долины количество ледников может сократиться практически на 40-50%. Когда Казахстан столкнется с дефицитом воды? Наша страна считается самой уязвимой и бедной в Центральной Азии по водным ресурсам.
Причем не хватает у нас не только питьевой воды, но и той, что нужна для сельского хозяйства. Так вот, сайт Статиста опубликовал список государств, которые столкнутся с дефицитом воды уже к 2040 году. Грозит это более 40 странам, и Казахстан оказался в их числе. Причем нам прогнозируют чрезвычайную нехватку. Посиди с бедняками и больными. Послушай, о чем они мечтают. Возможно, ты будешь на вершине довольства, потому что то, о чем они мечтают, и есть твоя жизнь.